Раматылык Чубак устаздын интервьюсун көрүп калдым. Өмүрүңүздө эмне нерсе менен сыймыктанасыз десе, устаз айтат, өмүрү мен зинага барып көргөн эмесмин дейт. Ал оюма да келген эмес, зинага барып көргөн эмесмин дейт да. Имам Бухари да айткан, эч качан ичкырымды дейт, ошол баягындай шымымдын боосун дейт, эмесин, жибин дейт, эч качан мен арам нерсеге колдонуп көргөн эмесмин дейт. Туугандар, биз ушундай өлкөгө айланалы, Кудайым буйрса, зинадан алыс болгон өлкөгө айланалы. Аллага шүгүр, бул эч жагынуу эмес, туугандар. Мен сабагымды билесиз, мен реалдуу эле сүйлөйм, эч кимге эч нерсе кылып жагынбайм. Ар ким жакшы кылса, ал өзү Кудайдын астына соогун табат. Эртең тарыхта калат. Өлкө башчылары, мен ойлойм, ушул учурларда зина менен жакшы эле күрөшүп атат, туурабы? Булар мамлекеттик деңгээлде күрөшүп атат. Бирок VPN бар экен, башка бар экен, табам деген адам табат экен да. Ошон үчүн мен биздин карындаштарга эмес, балким аларга түшүнүк жетпей жашоодон кыйналып аткандыр, ошолорду жанагындай веб-сайт жана башкаларга байлап туруп, акча таап аткан залым эркектерге кайрылмакчымын сабакта. Ошондой биздин өзүбүздүн кызыбыздын, ал деле бирөөнүн кызы, биздин кызыбыз, карындашыбыз, ошолордун абийирин сатып акча тапкан эркектер Кудайдан корккула, жыйыштыргыла ошол ишти. Ошондой ишти кылып байып, Lexus айдап, кабат-кабат үйдө жашагандан көрө, алачык кепеде жашап, мына могу шаардын жогору жактарда эме бар экен, бүлдүркөн талаалары бар экен. Ошол жерде атайын мен издедим да барып, биздин жигиттер иштесе болобу сыртка барып кыйналбай десем, алачык кепеде жашап, ошондой арам кыздарыбыздын намысын сатып байыгандан көрө, кепе алачыкта жашап, ошол жерде иштегеп 30 000 кулпун айтер, 30 000, 40 000 сом тапкан Кудайдын астында ошонун бети жарык болот. Ошонун ар бир тапкан акчасында береке болот. Ошонун балдарынан чыгат. Ошон үчүн ошондой кыздарды иштеткен эркектер Кудайдан корккула, эми болду, эми эсибизге келели. Кудай сизге мүмкүнчүлүк берип атат, тооба кыл деп. Балким сиз билген эмессиз буга чейин. Мына эми айтып атабыз, билиңиз, токтотуңуз ал ишти. Биздин өлкөбүз иншалла зинадан, арам мамиледен алыс болгон өлкө болсун. Эмне үчүн? Эмне молдокелер эмнеге бул маселени козгойт? Анткени биз өнүгүүнү каалайбыз. Өнүгүү үчүн, өсүү үчүн адамдын ой жүгүртүүсү таза болуш керек. Ой жүгүртүү таза болуш үчүн керели кечке эркектин ою аял болуп калбаш керек. Аял дегенде кандай? Никесин аялын ойлой берсин, керели кечке сооп табат. Арам аялды ойлобосун да. Туурабы? Аялын ойлой берсе жакшы эле эмес болот, аялдын үйүнө шашып турса. Албетте ал подкаблучник эмес калды, үй бүлөсүн күйөт ал. Ал жакшы маселе. Ошон үчүн туугандар этиятташыбыз керек. Фуруч, акыркысы суусундук ичимдиктер, арам ичимдиктер. Кечинде өткөндө келе атабыз, маселе чечип. Айбек бай жаныбызда болчу. Саат 1:30-2 болуп кетти. Кудай таалам эки окуяны көзүбүзгө салып көрсөттү да. Адам жашоодо көрсөтөт да. Биринчиси, туугандар, мына ушуну айтып берейин сиздерге. Апабызга, келинчегибизге гөл алайын деп атайын кечинде кирип калсак, бир армейский форма кийген бир таксыр балдак таянып турган экен. Ошол гүл саткан сыртынан эшигинен көрүп калды. Мен күтүп атат окшойт деп чыгып эметсем, байкуш киши балдак таянып араң гана басат экен. Анан араң гана сүйлөйт экен. Бул айып эмес, Кудай берген сыноо. Жүрөгү таза да, Кудай жүрөккө карайт. Анан жанында жеңем бар экен. Жеңемден деле бир аз үзүрү бар окшойт деп калдым, бирок экөө ушундай бактылуу үй бүлө экен. Балдак таянып жүрөт, тили жакшы көрмөгө келе албай атат. Ал айып эмес, Кудай берген сыноо ал. Ден соолук, бүгүн жакшы болуп жүрөбүз, эртең Кудай сактасын, оор келип калса адам тез эле мүңкүрөп кетет. Жеңем экөө ушундай бактылуу экен, жана киши сүйлөдү, мен араң түшүндүм. Сиздин сабактарыңызды күнүгө YouTube'тан көрөм дейт. Кудайга шүгүр деп, анан жаңы эле калпак кийип келаттым эле медреседен калпак алып. Ал калпак ошол кишиге кетти. Бирок ал киши инсаптуу киши экен. Кайра келип тур, топуңуздун эмеси канча? Мен сизге алып келип топу кийгизем деп ушундай аманатка бекем адам экен. Ушунчалык бакыт үчүнчү 6 сандын түгөл болушу дагы шарт эмес, үй бүлө, бактылуу үй бүлө болуш үчүн. Бактылуу үй бүлө болуш үчүн тетиңиндей көк тиреген үй дагы шарт эмес. Бактылуу үй бүлө болуш үчүн сөзсүз баалуу унаа дагы шарт эмес. Муравейник айдаса дагы аялы менен күйөөсү бири-бирин ишенип, бири-бирин алдабаса, бири-бирин сатпаса, мейли ат араба дейличи айылда. Ат арабада деле экөө чыкашып, бирок ушунчалык берекелүү, бактылуу болушу мүмкүн да. Ал нерсе шарт эмес туугандар. Ошол үй бүлө. Анан чыгып келатсак, жаш балдар биздики көпчүлүгү Кудайга шүгүр экен, баягы арак ичкен башкасын Кудай көрсөтпөй эле койсунчу көзүбүзгө. Бирок орто муундагы адамдар ичип мас болуп, жолдо унаасы токтотпой согушуп атат бири-бири менен. Азыр бизде күзгө той келди. Бул эмне деген үлгү? Жаштарыбыз ыймандуу болуп баратат, берки адамдарыбыз арагын токтотпой атат да. Бул туура эмес да, тууган. Бул туура эмес. Жок дегенде мурдагы нерсе мурдагы, бирок
жаш балдарыбыздын келечеги үчүн арак ичип алардын келечегине балта чаап койбойлу ушул.